Ассаламу алейкум. Машина кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кезек навесасында унааларга келди. Азыр сиздерге ушул бул жакта эм абалы жакшы, жаңы модельдеги жылы жаңы унаалар турат. Көбүн эсе бирок баасы ошого жараша да кымбатыраак болот. Ошондой унааларды көрсөтө кетемен. Бүгүн 24 октябрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Ош шаарында Жапалауна базарындабыз. Так. Мына Hyundai Avanta 5тен баштайлы. Комментарийде да биздин туруктуу көрүүчүлөрүбүз бар эле. Ошол Avanta 5 да көрсөтүңүз деп сурангандар бар эле. $9500 деп атат. Баасын башында айтып коеюн. 2012 кыймылдаткычын көлөмү 1.6, коробка автомат. Парктрониктер, камера. Отургучтары кожа. Заводской мындай монитору, климата автофункциясы менен 210 мультироль, круиз контролю менен кошо. Mercedes-Benz E-класс парктрониктер 212 кузовта. Алдында да парктрониктер, фароомывательдер, V-образный мотор. (2011) кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб бензин. Люк. Отургучтары электро жылдырыштарда 3 режимде, память, кара кожа, пробеги 219 000 километр. $14,000 дедиңер, а? $14,000. Honda Jazz. Жаба бамперлеринде туманиктер бар. 2007 коробка вариатор, кыймылдаткычтын көлөмү 1.4. $650,000 деп атат айтылыш баасы. Комплектация жакшы, 4 айнектен электро көтөрүштө, мультироль, үзгүлөрүнүн складываниясы да бар, электро үзгүлөр. Климаты автофункциясы менен бир зоналуу жакшы. Дагы бир жазы көрсөтөйүн. Бул дагы коробка вариатор, кызыл түстө, туманиктер бар. Дөңгөлөктөрү ушундай куйулган жистерде жайкы, прототиптер жакшы болду. Мына жабуу экен. Рестайлинг фонарлар коюлган экен. Мына азыр ачып берди. Бул да бир зоналуу климатта. Баасы $8,400. Так, бул да силерденби? Ошондо Toyota не болуп калат, Avensis? Verso. Verso эле болуп кетет, сразу. Verso. Парктроник датчиктери, туманиктер. 2014 коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, $15,300. Азыр ушун көрсөтүп коелу. Так, мына ачып берди, эшиги оор ачылат экен. Мультироль, монитор бар, пробеги 110 000 километрди көрсөтүп атат. Отургучтары ткань, жылуу системасы бар. Антизанос, парктрониктерди өчүрүп жандыруу. Жакшы. Мына базарга жаңы келген дагы бир уна, Kia Carnival. Габариттүү мынандай минивэн. Азыр мында айландырып эле көрсөтөйүнчү сиздерге. Парктрониктер, камера. Но жагы багажник катары элеби? Бул багажник эле болуш керек.
Азыр эми салонун көрсөтөйүн. Бесключевой доступ. Так, антизанос, круиз контроль, адаптивный эмес экен, монитор, климатты дагы 310 болуш керек эң кеминде. Отургучтарында перфорация бар, жылытуу системасынан тышкары дагы жайындасы муздак жел дагы жүрүп турат. Могу жерде көктү басып туруп койсоңуздар болот. Рулунда жылытуу системасы экоактив, баягы үнөмдүү режимге которуу. Күйүүчү майды үнөмдүү. Айтмакчы, отургучтары капитанский кресло экен. Мына айтканымдай климаты ушул жактан башкарылат. 310 экен, хай лимузин деп турат. Ошо не деп ойлоп аттым, мына көрсө багажник маселе, атайын мындай көтөрмөлөнгөн АЦ экен да. Мындай чоң монитор эмес, телевизор дагы деп кое береличи. Жаңылбайбыз. Жакшынакай сонун неме 4-чү катар барбы же жокпу? Бар экен, Ошондо мынаки бу 2-чи, 3-чү, 4-чү катар. Жалпы 9 орундуу, В общем 9 орундуу. 9 орундуу экен. Баасын канча дедиңер эле? 29. 29 000 доллар. Жакшы. Пробеги канча болуп калган? Пробеги билбейм, биз дагы көрүп атабыз. Старт стоп 29 000. Биз дагы көрүп атабыз дейт. Бул жакта эси өзү жок экен жанында. Ушундай мунай эми өзгөчөлөнгөн маалымат катары көрсөтүп кое берейин сиздерге. Басын тактабадык, эси да көрүнбөйт. Бирок Россияда көрүп аткан көрүүчүлөрүбүзгө кызык болушу мүмкүн. Kia Rio 2021 жылы чыгарылган, кыймылдатыш көлөмү 1.6, коробка автомат. Буну азыр жабык, эси көрүнбөйт. Жанында Chevrolet Malibu 2. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5. Салонун көрсөтөйүн. Автофарлар бар, круиз контроль, адаптивный круиз контроль. Жакшы. Перфорация бар, вентиляциясы. Отургучтарында электроприводта, люк мындай панорамага окшоп кеткен, чоң люктан. Жакшы. 14,5 000 доллар дедиңерби? 14,5 000 доллар деп атат, айтылышпас. BMW партроник датчиктери, фара омывательдер, дөңгөлөктөрү 2010, кыймылдаткычтын көлөмү 15 000 доллар, коробка автомат. Уна жабык. Honda Jazz Mugen обвестеринде. Mugen решеткада радиаторы Mugen. Mugen бул неме? Японский ушу тюнинг ателье, атайын ушу Honda маркасына чыгарылган. Коробка вариатор. Максималдуу комплектация унадагы, мультируль, кожа. Канча болду баасы? 8 000 доллар. 8 000 доллар болду. Пробеги канча болуп калды? 200 000 километр. Kia Sportage. Валейкум ассалам. Уланта өреле. Дөңгөлөктөр өзүнүн оригинал куюлган дистеринде мындай графит
графитовый екен. 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7 дизель. Турбина бар екен, динамик. Мына пауза басып дагы кошумча маалыматтарды окуп алсаңыздар болот. Сиздерден эле? 10 канча дедиңер эле? 17,5 миң. Аха. Парктрониктер. Камера барбы? Камера бар екен. Панорамабы? Аха, көрсөтөбүз. Бесключевой доступ. Антизанос, мультируль, круиз контроль менен. Пробеги 36 000 километр. Так, бул жакта навигация жок экен, Старт, стоп, жылытуу системалары, вентиляциясы менен кошо. Мынаки 2 зоналуу люк, же панорамада эле деп койсок деле адашпайбыз. Кыйла чоң крышасын көрүп атасыздар. Жакшы. Chevrolet Spark 2 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 1. Коробка автомат, 7,5 миң доллар. Hyundai Santa Fe. Жок, мындай эле көрсөтөбүз. 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Дизель бо ошондо? Дизель экен, 10,5 миң доллар. Так, салонду көрсөтүп коелу. Так, 2 зоналуу климатта. Отургучтары кара кожа. Мынандай кызыл сызыктар менен экен. Электро жылдыргычтарда. Жакшы. Айтмакчы, люк бар экен. Так, бул кандай болуп калды экен? Chrysler Sebring дегенби? Chrysler Sebring. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 2,4. Америкадан. Ушундай көрүнүштө. Баасы канча болду? 9 миң? 9 миң доллар деп атат. Мо Hyundai Avanta 4 7100 долларга сатылыптыр. Азыр кетип атыптыр эле. Жылында байкабай калдык, чындыгында. Так, уланта берели. Мо жерде Kia K3 бекен, 2018 коробка автомат. Кыймылдаткычтын көлөмү 1,6. Ова K3 экен. Азыр баасын сурап коелу. Ассаламу алейкум. Баасы канча болуп атат? 11,500 доллар. Пробеги 36,281 километр. Болду. Мынабы? Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. Парктрониктер, фарамывательдер. Мына фарамывательдер ичинде баскыч бар. Ошол баскыч бассаңыздар, бая жамгыр ылай болгондо мындай жууп да берет автоматтык түрдө. Так, арканкы үчүн көрсөтөт. Заводской мындай пардалар бар экен. Люк. Монитор бар. Камера койдуңар, койбодуңарбы? Камера жок экен, бирок монитор бар. Коюп койсо болот. Пробеги 324 000 километр. Люк бар, көрсөттүк. Маалыматтарды көрсөтөйүн. Эми баасы канча болду? 9,5 миң доллар. Toyota Avensis 2 2006 кыймылдаткычтын көлөмү 1,8. Универсал 7,5 миң доллар.
Kia Optima Америкадан. Так, бесключевой екен да? Бесключевой доступ дейді. Салонын көрсетіп ол. Мультируль, круиз контролі менен. Мынаки 2 зоналуу люк. 2 зоналуу климат. Старт, стоп. Отыруыштарында вентиляция дагы бар. Жылытуудан сырткары. Электроприводта. 2011 кыймылдаткычтын көлөмү 2. Бензин. Турбина барбы? Жакшы. Баасы канча болду ошондо? $10,000. Chevrolet Orlando. Партрониктер, 6 партроник алдыңкы бамперинде. 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка автомат, люк. Кореяданбы? Корея екен. Партрониктер, арканкы бамперинде да так, бесключевой доступ. Так. Шунда басылат. Электро күзгүлөр. Пробеги 97.600 км. Монитору ушундай көрүнүштө. Айтмакчы, мына отургучунун кожасы жакты мага. Мындай түсү айрыкча. Ток күрөң түстө экен. Тигилиши деле жакшы мынаки көрүнүп турат. Подлокотник мындай кичине эргономичный, обтекаемый экен. Кондиционер, печка. 11.000 канча дедиңиз? $11,000, Жакшы, болду. Анан мынаны Mercedes-Benz B-класспы? B-класс. 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 1.7, коробка автомат. Камера. Пробег канчаны көрсөтүп аткан? 110 миң. Монитор бар экен, Жакшы, мониторда мына башкача экен. Японский экен да? Каразерия. Жакшы, японский оригинал таза мониторлордон экен. Навигациясы дагы бар. Жакшы, баасы канча болду? 700 миң сом. Lexus ES 330. Газ жабдыгы да барбы? Газы да бар экен, газ бензинде. Люк. Газын так редукторлары кайсы жагында болду экен? Бул жакта. $2005 кыймылдаткыч көлөмү 3.3, $10,800. Мынакей ушул менен бүгүнкү навестасында болгон видеобузду жыйынтыктайбыз. Мына кызыктуу болду деп ойлойм. Ар түрдүү ар маркадан тартканы жасадык. Үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр ар бир видеобузду, себеби сиз деп аткан унаалар ошол түрдүргөн моментинде чыгып көрө албай калышыңыздар мүмкүн. Жана эң негизгиси биздин ушул аракетибизди баалап лайк басып коюңуздар. Өз ой сунуш пикириңиздерди комментарийде жазып калтырыңыздар.